Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү күйөрмандары. Чүй облусунун Көкбөрү боюнча Сарыөзөн командасы каржылык көйгөйгө туш болду. Бул тууралуу белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу билдирди. Спортчунун айтымында командадагы алдыңкы балдар башка клубтарга кетип жатат. Ошондой эле ал Норус турнирине аз гана убакыт калса дагы Сарыөзөн машыгууну баштай элек экендигин белгилеп, өзү чүйдүн экинчи командасы болгон Акшумкарга өткөнүн айтты. Сейитбек Анарбек уулу өзүнүн социалдык баракчасына мындай деп жазды. Урматтуу Сарыөзөн тургундары, күйөрмандар, бүгүн бир сырды ачык чыгарууга туура келип турат. Мен Сарыөзөндүн капитаны болуп аягына чейин турдум. Бирок учурда команда оор шартка кептелди. Жогорку лигадагы бардык командалар машыгууларын баштады. Тилекке каршы биздин командадагы алдыңкы балдар башка клубтарга кетип, аттарыбыз дагы бүгүнкү күнгө чейин чогулбой турат. Ушундан улам турнирде канчалык деңгээлде атаандаштык көрсөтө алабыз деген маселе жаралды. Бүгүнкү күндө чүйдүн экинчи командасы болгон Акшумкардын даярдыгы иреттүү жүрүп жатат. Айтайын дегеним, мен дагы терең ойлонуп, Акшумкар жаштарынын катарын толуктайын деп чечтим. Чүй биригип, күчтөнүп чыкпасак, эртең саны бар, сапаты жок болуп калчудай. Былтыр 2022 жылдын 9 майында Сарыөзөн командасы финалда ынтымакты утуп, жогорку лиганын чемпиону болгон. Ал эми быйыл Сарыөзөн оюндарга чыгабы дагы да болсо чоң суроо бойдон калды. Ошондой эле Нурдин Болотбеков буга чейин Сарыөзөндүн намысын коргойм деген, ал дагы даярдык жок болуп жатат деп, Акшумкардын катарына кошулууга даяр экендигин билдирди. Урматтуу күйөрмандар, Сарыөзөн командасы оюндарга чыгабы же чыкпайбы? Ой пикир калтырыңыздар.